Саламатсыздарбы? Бүгүн бизге жаңыдан кошулган көрөрманыбыздын суроосуна жооп берүүнү туура көрдүк. Анткени анын суроосу жеке эле ал адамдыкы эмес, баарыбызга тиешелүү деп ойлойм, кандайдыр бир деңгээлде. Эмне жөнүндө деп турсаңыздар, анда суроону кыскача угуп берейин. Сизден жалкоолуктан арылуу жана кыялданган максатка кантип жетсе боло тургандыгын сурайын дегем. Мен аябай жалкоо кызмын, кечинде жатып алып көп нерселерди кыялданам, бирок аларды иш жүзүнө ашыра албайм деген суроосун жөнөткөн экен. Менимче көп адамдардан сүйлөшүп жатканда мен чындыгында аябай жалкоомун. Жалкоо болбосом көп нерсеге жетмекмин дейт. Же болбосо жубайлардын сүйлөшүп калсаң менин аялым аябай жалкоо болбосо сонун болмок, же күйөөм жалкоо деген сөздөрдү угуп калабыз да. Деги эле жалкоолук деген эмне? Жана мындан кантип арылса болот? Мына ушул жөнүндө бүгүн маалымат бергенге аракет кылабыз. Жалкоолукту негизи бул суроого жооп берерде ар бир адамды индивидуалдуу өзүнчө караган жакшы, бирок жалпылап видео үчүн алып караганда эң эле биринчи жалкоолуктун түрү бул мисалы эртең менен турганда таптакыр жумушка баргың келбейт. Сен иштеген жумушуң өзүңө жакпайт, өзүңдү желкеңен аласың да тургунуң, иштеш керек, акча табыш керек деп. Кыскасы балдарды багыш керек, акча алыш керек деген нерсе гана сени жетелеп барат. Бирок барганда саатты карай берип ушул жумуштан тезирээк кетсем болот эле, деги мен жумушумду жактырбайм бул деп жатсаңыз, муну жалкоолук менен алмаштырбаңыз. Бул жалкоолук эмес. Демек, бул эмнеден кабар берет? Бул тек гана ал сиздин жумушуңуз эмес. Башкача айтканда, ал сиздин миссияңыз эмес. Демек, бул жерден сиз ойлонушуңуз керек, жумушту алмаштыруу же болбосо таптакыр эле кесипти алмаштыруу, же өзүңүздүн бул жашоодо ордуңузду таап, өзүңүздүн миссияңыз, чакырыгыңыз боюнча бет алуу жөнүндө ойлонсоңуз болот. Ал эми экинчи түрү бул кадимкидей эле эртең менен оңгондо жаздыктан башты көтөрүү өтө оор. Жаздыктан башыңызды көтөрүңүз келбейт. Башыңыз салмактанып калган, денеңиз тим эле сизди укпайт. Мына эгер ушундай абал болуп жатса, анда адистер кеңеш берет, сөзсүз түрдө медициналык жардамга кайрылыңыз. Анткени адамда мындай көрүнүш болуп атса, бул жалкоолук эмес, жалкоолук менен алмаштырбаңыз. Анда сизде кандайдыр бир гормоналдык дисбаланс деп коет, же болбосо деги эле ден соолукка байланыштуу бир көйгөйлөрдөн улам ушундай эртең менен туруу, ишке аралашуу кыйын болушу мүмкүн. Ал эми үчүнчү түрүнө токтоло турган болсок, бул чыныгы эле жалкоолук. Мисалы, өзүңүздүн бир жума бою эмне кылганыңызды тизмектеп көрүңүзчү, өзүңүздүн алдыңызда чынчыл болуп, Мисалы, кээ бир адамдардын башы же денеси керебеттен, төшөктөн көтөрүлбөйт. Алар бир күн бою интернет булактарында отурат, компьютерлик оюндарда отурат, же болбосо Facebook, ар кандай Facebook эле эмес, соц тармактарда бир күн бою отурган. Анан курсагын тойгузат, достору менен жолугуп келет. Мына ушундай күндөрдү өткөрүп атса, анда бул чыныгы жалкоолук. Анда эмне кылыш керек? Анда мындай адамдар өздөрүн колго алып, бул адамдарга бере турган кеңешим, ушул эле жашоо образын уланта берсем, анан сыртты карасам эле 2035 жыл келди деп коелу. Ошондо сиздин бир 10-20 жылыңыз өттү, бирок сиз жаткан керебет ошол эле, сиз өткөрүп аткан жашоо образы ошол эле, болгону сериалдар өзгөрдү, балким компьютерлик оюндар өзгөрдү, бирок сиз өзгөргөн жоксуз. Анда эмне болгон болот? Жашооңузду куру бекер кураткан болосуз. Мына ушул жалкоолук жөнүндө сөз кылмакчыбыз бүгүн. Жалкоолукту жеңүүнүн бирден бир жолу мындан башка чыгуу жол жок. Өзүңдү өзүң тартипке салуу. Жок эле дегенде маанисиз деп эсептеген кичинекей нерселерде өзүңдү тартипке салуу. Сен күн сайын өзүңдү жеңүү кичинекей нерседе, бул башкача айтканда бүткүл өмүрүңдү тартипке салуу болуп саналат. Келиңиз, мисалы, бүгүн мен сериал көрбөй койгонго аракет кылам. Бүгүн мен интернет булактарына кирбегенге аракет кылам. Кирсем дагы өзүмдү мен мурун 1 саат бою отурсам, 10 мүнөт гана караймын дагы, башка убакытта башка пайдалуу иштерди кылам. Же болбосо бүгүн мен ушул жумада досторум менен жөнү жок эле жолугушуп, жөнү жок куру бекер сөздөр сүйлөшүп отуруу деген жолугушууларды чектейм. Мына ушундай кичинекей нерседе маанисиз, пайда алып келбеген нерселерди өзүңүздү жеңгенди үйрөнсөңүз, жана өзүңүздү тартипке салганды үйрөнсөңүз, өзүңүздү
жеңгенди үйрөнсөңүз, анда жалкоолукту жеңип чыгасыз. Башкача айтканда, өзүңүзгө ташбоор болуңуз. Эгер өзүңүзгө ташбоор боло албасаңыз, анда кечирип коюңуз, сиз жалкоолукту жеңе албайсыз. Жана күн сайын кичинекей, дагы бир жолу баса белгилейм, кичинекей нерседе өзүңүздү жеңгенди үйрөнсөңүз, анда жалкоолуктан арыласыз. Сизге ийгилик.